Ассаламу алейкум, амансыздарбы? Москва жергесинде иштеп эмгектенип жаткан бир туугандар. Азыр мына такси тармагында иштеп аткандар өтө көп, мына трудовой договору жоктор аябай көп экен. Трудовой договору жок, азыр өтө көп маселелер болуп атат. Новый век деген таксопаркка келдик, жардама тарткангачы. Кичине маалымат бере кетсеңиз. Ассаламу алейкум, Москвада мекендештер, амансыздарбы? Москвада азыр көрүп атасыздар, достор. Трудовой договор жок, иштеш кыйын болуп калды, реестрге кирип калыпчы. Анан могу самозанятыйларга эскерте кетейин, самозанятыйлар именно лимит толуп калат да. Ушул таксопарк Новый вектен трудовой договор алсаңыздар, ноябрдын 15-ине чейин буйруса акция жарыялады, достор. Жаңыдан сиздерге лимит кошуп берет, иншалла. Анан бул жерде, достор, не только трудовой договор, достор. Бул жерде мына машиналарга лицензия алып берет экен, без оформления элечи. Лицензияңарды өчүрүш керек болсо, өчүрүп берет экен. Анан мо тарифтер блок болуп калса, комфорт плюс, детский тарифтер. Биринчи жолу блок болгон болсо, без видеозвонок буйруса ачып берет экен, достор. Анан дагы эмне, таксиге керектүү документтердин баардыгы кисарт, полный много неслужебный справкалар болгон болсо, алардын баардыгын ушу, короче, таксиге эмне документ керек болсо, бир күндүн ичинде полный алып берип, буйруса бир күндөн кийин жумушка чыгарат. Мага жаккан жери страховка кылган жагыдан жагып атат да. Мен кыргыз номер менен келип, көп жерге барсам, жанагы кылбады. Анан бир жанагы страховой компания таап атайын издеп жүрүп атайын кылдырдым да. Мына ошол кайрылсаңыздар онлайндан кылып беришет. Өзүбүздүкү дегенде. Анан страховка боюнча мына Абдет аканын баштан өткөн эле бир окуяны бир айтып берелик да. Мына агабыз без страховка машина мине коюп, ошону тайгаланып барып чийип алып, аябай көп суммага түшүп калган жери бар акам. Бир анда айтып коюң. Айтып коеюн анда. Москвадан мекендештерге, сиздерге эскерте кетейин. Мен мына өзүм башыман өткөн. Анан азыр видеого да чагылдырып коебуз машинанын сүрөттөрүн, баягы мен чекпектердичи мага келген штрафтарды. Мен өзүм примерно 4 ай мурун ДТП болгон элем. 9-июнда болсо керек. 9-июнда, достор. ДТП болуп, ошол ДТПда мен страховкам жок айдап, ГАИ келген как положеначы. Анан ГАИ келип, жазып полный кол коюп бизди кетирген да. Анан мен ал жерде эми бирөөсү кыргыз таксист болчу, астыдагы 3-чү машина уже ал башка нация болчу да. Анан ал номериң бер десем, кетип калган да ошол бойдон элечи. Номерин мен сен номериң жазып алайын, өзүм чалам депчи. Анан хорошо деп ал кеткенден кийин тиги кыргыз брат бир айдан кийин чалды магачы. Эми ал өзүбүз кыргызчылык да, могул страховкадан аябай көп сумма чыгып кетти, келбейсиңби, өзүбүзчө эле сүйлөшөлү, ушу кеткен расходту эле төлөп бер деди да. Анан барсам бир страховка эсептеген боюнча примерно бир 500 миңден ашык эсептеп коюптур да. Анан аны көрүп мен ага айттым, ака бул өтө көп десем, ал брат айтты мага, ошо 250 миң бер деди. Ошо мен дальше сот менен чуркабай эле коеюн. Мен сага ошо арыз жазып берем, догум жок, короче, болду деп, бүттү депчи. Анан ал менен бүтүрдүк. 250 миң бердиңиз ака. 250 миң наличка бердим мага, кыргыз балага. Ортодогу кыргыз бала. Сиз бирөөнү урасыз, кыргыз баланы урасыз, кыргыз бала наргын урасыз. Кыргыз бала астыдагы машина. Анан эң кызык жери астыдагы ошо 3-чү машина, кичине мынау сүрөттө чыгарып коебуз азыр. Кичине сарабинага 125 миң рубль мага штраф келди. Альфа страхование. Каяктан келди ал? Кандай келди? Альфа страхованиядан телефондон келди да мага, өзүмдүн данныйымачы. Келип, анан мен Альфа страховойго чалып айттым, ушундай мага штраф жөнөтүп коюпсуңар десем, ооба силер ДТП болгон экенсиңер деп мага полный числосу менен жөнөтүп койду. Анан мен номерин бергиле, мен берки владелицтин ошол 3-чү машинанын өзү менен сүйлөшөм десем, алар көнбөй койду. Биз бере албайбыз номери деди. Силерге уже штраф как положено соттун чечими менен чечилип, уже бул решат этилди, силер как положено төлөшүңөр керек деди. Анан мен дагы юристтерим бар эле, чалып сурасам, уже сен виновный болсоң, уже 3 айдан кийин булар өзү чечим чыгарып койгон. Сен эчтеке кыла албайсың, анын машинасын по-любому төлөп беришиң керек деди. Айла жок. Мына алга дагы 125 миң рубль бир эле ушу Сарапинага, мына сүрөттө көрдүңүздөр, сүрөттө коюп койдук. Ушул үчүн мен 125 миң рубль дагы төлөп бердим кошо. 3 айга кыргыз номерге 3 объемго мен 8900 кылдырдым да. Эгер бир жылга болсо бир 16-17 миңге жетпеген акчага кылып берет негизи. 20 миң деле объемуга карайт, жылына карайт дегендечи. Ошого акчадан качпастан страховка ар дайым кылып жүргүлө. Золотой Новый век, Новый век деген таксопаркты сунуштап кетебиз. Кайрылгыла, пайыздары да арзан кылып берет. Азыр трудовой договорду дагы акция менен коюп атат. Мекендештерге пайда болсун. Машина мингендерге жөнөтүп койгула, сак болгула, саламат болгула дегенде дөңгөлөктөрдү алмаштырып алгыла. Учурда мына
кыш келип баштады, кар жаайын деп атат. Буюрса аманчылык боло берсин, а. Анан дагы бирдекен айта кетейин укам. Бул таксопаркта иштесеңиздер, акчаны вывод кылат го. Моментально де 24 саат бою, 24 саат бою сразу эле чечилет экен да. Көп жерлерде чечсеңиздер жарым саат, 1 саат, кээ бирде 1 сутка күтүп калат да, анча-мынча жерлерде. Бирок билбейм, ошондой болгон да. Ооба. Бул жерде сразу чечилет экен, иншалла буйруса. Ооба. Ишиңиздерге ийгилик. Адилет Авто'дан кайрылып келген машина алып сатуу боюнча акам кызмат катырда да. Чыккан машина кечегиден жана чыгарың сразу сатылды. Чыккан машина мен өзүм көрүп сразу эле сатылып алат буюрса, иншалла. Биз кызматтабыз достор. Ассаламу алейкум.